Зейнал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы жана кызматкерлер арасында ден соолук спартакиадасынын жыйынтыктоо аземи өттү. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева жана профессордук окутуучулар курамы катышты. Спорт ошол биздин ишмердүүлүгүбүздүн ажырагыс бир бөлүгү. Биз спортко дагы мынакей жетекчи катары айтсам болот. Акыркы жылдары приоритеттүү багыт катары карап келатабыз десем жаңылышпайм. Сиздерге ийгилик каалайм. Спорт бизди дайыма биринчиден ден соолугубузду чыңдасын, экинчиден биздин ортобузда ажырагыс достукту, биримдикти жаратат деген ишеничтемин. Белгилей кетсек, спартакиада окутуучулардын ден соолугун чыңдоо жана спортту жайылтуу максатында уюштурулуп, спорттун 8 түрү — волейбол, баскетбол, футбол, стол тенниси, кол күрөш, жаатуу, тогуз коргоол жана шахмат боюнча мелдештер өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Бул спартакиаданы биз жыл сайын ошол биздин профессордук окутуучулар курамы жана кызматкерлердин сергек жашоо образына тартуу, андан тышкары ошол ынтымакты, биримдикти жана спортту жайылтуу максатында өткөзүп келебиз. Жана ошондой эле ошол университеттин тышкаркы жана спорттук мелдештерге катышууга биз ошол курама командага тандоо, оюнчулар тандоо ишин алып барып жүрөбүз. Алдыбызда бизде азыр ушул Бишкек шаардык спартакиада болуп турат. Ал жакка ошол курама командаларды тандап, ал жакта дагы ошол жакшы ийгиликтерди көргөзөбүз деген ишеничтебиз. Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы жана кызматкерлери арасында өткөрүлгөн ден соолук спартакиадасынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө дипломдор жана сыйлыктар тапшырылды. Мындай иш-чаралар кызматкерлердин ынтымагын бекемдеп, спорт менен алектенүүсүнө шарт түзөт. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин Дене тарбия жана спорт институту тарабынан уюштурулду.